Мусман Бүртүханович айтып атат. Нар жакта жогору жактагы чече тургандарды биздин башчыларыбыз чечет дейт. Тапшырма берсе дейт да. Ойлонбостон эле, түшүнбөсөк деле жөн эле аткара беришибиз керек дейт. Эмне кыласың дейт, башыңды урап ойлонуп түшүндүрүп дейт да. Ошентип аткара берсең ага жакшылык келет дейт да. Бул деги маңкурттукка илимсиз дайындайт да. Алардан кандай нерсе келсе түшүнбөсөң деле аткара бер дейт да. Алардын сөзү вахий эмес да, Куран сүннөт эмес да. Жөнөкөй адамдын сөзүн ушундай атат да. Алар кандай бир чечим чыгарган болсо көзүңдү жумкула бер деп. Элестетип көрүңүздөр, монун натыйжасын. Ушундай адам изденеби? Изденбейт да. Эч качан изденбейт ал. Ушундан чыкпайм дейт. Мына менин эрежем ушу дейт. Болду. Ал чынныкка дагы жетпейт да. А муну билинбей эле сиңдирип атат элдерге, көрүңүздөр. Анан ошондой адамдар эр болсоңор айтып көрүлөр. Куран сүннөттө мындай келген, пайгамбар саллаллаху алейхи мындай деп айткан эмес. Кандай жок десең болду, кабыл кылбайт. Билбейм, иши ушундай айтылган, келди, мен ошону аткарып атам деп коет болду. Зыяны кандай да. Аны ошондой адамдар Куран сүннөттү кармануу дегенде ошондуктан жаман көрүшөт да. Анткени Куран сүннөттү кармаган адамдар жанагындай адаштыруудан, жомоктордон кутулат. Бул дин деген бул оюнчук эмес. Баарын Аллах субхана таала Куранда ачык баяндап, пайгамбар саллаллаху алейхи сүннөттү жеткирип түшүндүрүп кеткен.